Бүгүнкү көрсөтүүнүн каарманы жаштар үчүн үлгү боло алат. Аны карапайым калк, ийгиликтүү ишкер катары эмес, көбүнчө элдин камын ойлогон, жардамга кол сунган кеңпейил кыргыз жигити катары кеңири таанышат. Кыргызстандын курулуш тармагында өз орду бар KG Group курулуш компаниясынын директору, меценат Имамидин Ташевдин ийгилик сыры менен тааныштырабыз. Ташев Имамидин Асамидинович, KG Group курулуш компаниясынын директору. 34 жашта. Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылында туулган. Жогорку билимдүү Кыргыз Улуттук университетинин экономика факультетин бүтүргөн. Спорттун көкбөрү лыжа тебүү, сууда сүзүү, волейбол жана футбол түрү менен машыгат. Үй бүлөлүү 5 баланын атасы. Ар бир эле адам баласынын балалык кези бактылуу өтөт экен да. Ошол сыңар эле сиздин дагы балалыгыңыз абдан кызыктуу өтсө керек. Анын үстүнө сиз ушу республиканын эң алыскы облусу болгон Баткен облусунан келип, мына ушул ийгиликтерди багынтып отурасыз да. Айтсаңыз, балалыгыңыз кандай өттү эле? Кандай үй бүлөдө чоңойгонсуз? Биринчиден жана өзүңүз айтып кеттиңиз, биздин республиканын эң эле түштүгүндөгү облустун жараны болгондуктан бул айыл жергеси. Балалыгым айыл жергесинде өткөн. Мен сыймыктанам, айылдын абасын жутуп, суун ичкениме мен чындыгында сыймыктанам. Себебинен бул балким азыркы тапта, азыркы заманда баардык эле жаштарга насип болбойчу нерсе да. Себебинен баары эле мына өзүңүз көрүп атасыз, калаага борборго эле ыктап, ушул жака эле чуркап калдык. Ошол азыркы ушундай адам болуп чоңойгонуңузга да, ийгиликтерди багынтып жатканыңызга кандайдыр бир деңгээлде ата-энеңиздин салымы барбы? Албетте, биринчи ирет ата-энемдин салымы, болгондо да баягы биздин азыркы түшүнүктө көрө ала турган салым эмес, көрүнбөгөндө салымы бар. Бул кандай салым? Атам айтчу, ошол мурун билесиздер, Союздун көйнөктөрү эки көкүрөгүндө чөнтөк болчу да. Айтчу, ошо айлыгым оң көкүрөгүмдө чөнтөгүмө салчумун дейчү да. Что оң көкүрөгүмө сол кол баягы көнүмүш адат эмес. Сол көкүрөгүмө күндө болуп турчу акчалар салынчу. Мен силерди адал тамак менен арам аралаштырбай бакканмын. Ушун актай билишиңер керек деп көп айтчу да. Өзүңүз билгендей, канчалаган кыргыз жаштары азыр алыскы жерлерде, кара жумуштарда иштеп, ошол үй бүлөнү багайын, ийгиликке жетейин деп тырышып жүрүшөт да. Бул сиздин далилиңиз ошол биздин азыр үмүт менен жүргөн, чет мамлекетте жүргөн жаштарга кандайдыр бир деңгээлде үмүт болуп берет деп айтам да. Анткени сиз дагы ошондой кыйынчылыктардан өтүп, мына ушундай ийгиликти багынтып жатасыз, туурабы? Албетте. Айтып берсеңиз ошол күндөрүңүздү. Ошол баягы орто мектепти алып көргөндө биз баягы лицейде окуп калдык. Лицейде бир жумасына бир эле үйгө келчүк. Жуманын акырында эле ата энебизден кабар алганы, анан ошол үйдү сагынып, бир туугандар менен болуу үчүн бир жумада бир жолу эле келчүк. Ошол лицейде биз жатып, тамагын жеп, жатып, окуп, ойноп, ошо 5 күн ошол жакта өтчү. Ошол убакта мына 2000-жылдардан бери, 2001-2002-де Кыргызстанда тегиз эле кыйынчылык заманы болгон. Ошондо мен билем, ошол дем алышка келгенде атам үйдө болбой калып, ар дем алышка келгенде ата-эне чөнтөгүмө акча берчү. Тосуп алып, чай берип. Анан жөнөтүп атканда ошол эме берчү да, акча чөнтөгүмө салып жөнөтчү. Окуя эсимде. Жөнөткөнгө акча жок үйдө. Атам да жок. Коңшудан барып, апам акча, карызга акча алып келип, мага ошо чөнтөгүмө акча салып жөнөткөн убагын билем да. Бул нерселер мага баягы көбүрөөк окууга түрткү берген. Университетте жогорку билим алгандан кийин ошо сырт мамлекетте, чет өлкөдө жүрүп, албетте мигрант деген бул автоматтык түрдө экинчи, мындай айтканда өз эмес, ошол кайсыл мамлекеттин мигранты болсоң, ал мамлекеттин өгөй жашоочусу болуп каласың да, өз жашоочусу боло албайсың. Биринчи жолу эсимде 2 күн тамак жеген эмесмин да. Суу ичкенмин,
баягы тамак жегенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Акчаңыз жок? Акча жоктуктан бул ошол сыртта жүргөндө. Албетте азыр ошолорду эстеп көрсөм, ошолор баягы кээ бир деңгээлдеги азыркы убакыттагы деңгээлдин пайдубал экенин, фундамент экен десем жаңылышпайм. Албетте баягы ар бир кыйынчылык кийин молчулуктун бир өбөлгөсү демек деген сыяктуу, кыйынчылыксыз молчулук болуш кыйын. Ошого ар бир адам ошонун катарына мен деле канчалыгын кыйынчылыкты башыбыздан өткөрүп отуруп ушул деңгээлге келдик. Эмомидин Ташев чет мамлекеттерде иштеп, эбегейсиз турмуштук чоң мектептен өткөн. Бирок дайыма Кыргызстан үчүн кызмат кылуу анын башкы максаты болчу. Ошондуктан алган тажрыйбасын, билимин мекени үчүн колдонуу ниетинде 2010 аталган курулуш компанияны негиздеп, бир топ кадрларга кызмат орундарын түзгөн. 7 жылдан бери шаардын көркүнө көрк кошкон көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатышат. Жаш болсоңуз дагы бир топ жылдан бери ушул Кыргызстандагы ири курулуш компаниялардын бирине директор болуп, ушул компанияны негиздедиңиз. Чындыгында бул абдан мага окшогон жаштарды абдан суктандырат. Айтсаңыз, компанияны кантип, кайсы каражатка жана кимдин жардамы менен аштыңыз эле? Шу дегенде эле жаш болгонуңузга карабастан дедиңиз, Кыргыздын тарыхында Кыргыздын тарыхыны түптөгөн, Кыргыздын тарыхыны туура жакка бурган эл башчылар, биздин аталар бар. 30-35 жашында мамлекет башкарышкан. Мен жашыма бул компания чындык аздык кылат. Жети түш көрүп, түшүмө кирчи эмес, мен үй курам деп. Балким ошол убакыттын талабы, балким чындыгында себебинде ошол убакта ошо куруучулук кээ бир деңгээлде эми күч ала баштаган убакыт болчу да, анан эбептен себеп болуп ушул тармакка Кудай таала насиптеш кылып кой десем жаңылбайм да. Анан маселе кантип, кайсыл каражатка көбү сурайт. Буну кала берсе жакындарым да сурайт. Мен көп жакындарыма айтам, мына силер билесиңер. Мен кээ биргилер бар го, баягы илимдин аркасынан түшкөн өтө акылдуу, акылы элдикинен башкача, андай деле баягы адам эмес катары сезем да өзүмдү. Анан ата энем бай, же болбосо өзүм өтө көп акчалуу деп да сезчү эмесмин. Болгону бир унам бар болчу, автоунам. Москва жергесинен көчүп келатканда сатып алып келген унам болчу. Ошол унамды 42 000 АКШ долларына саткам. Ошол 42 000 доллар менен жерде үй куруш керек. Ошол курулуш тарамына кирип аткандан кийин жер 42 000 долларга сатып ала албайсың, албетте. Жерди баягы келишим. Мен курайын, сен жериң берип тур. Курулгандан кийин биринчи кабатын сага берем, жердин ээси катары, калган 10 кабат болсо 9 кабатын мен сатып, ошол үйдү курамын. Пайдам да ошонун ичинен деген келишим негизинде баштаганбыз. Анан кээ бир компанияларга баргам, үй бүткөнгө чейин 2 миллион доллар керек болсо, болгону менде 40 000 доллардын АКШ доллардын тегерегинде гана каражатым болгонуна карабастан, менде 2 миллион доллар бардай баягы жолугушууларды өткөргөм. Мээнет аракеттин негизинде Кудай шүгүр ушул күнгө жеттик десем жаңылышпайм. Ушул күнгө чейин, мисалы, директор болгонго чейин кандай жумуштарда иштедиңиз? Соода сатыкта жүргөн күндөрүм болду, иштеген күндөрүм болду. Бирок эмнегедир соода сатык менин характериме, менин куулушума терс экенин сезген эмесмин. Эч болбоду. Ошо Москва шаарында жөнөкөй курьер болуп иштеген күнүм да болду. Анан көп ойлочу да. Мисалы Москва шаарында бир компанияга курьер болуп киргенмин. Кийин ошол компанияны сатып алып, ошол компанияга ээлик кылган күнгө чейин да жеттим да.
ошону айтып берип отурсам кээ биргилер ишенбейт. Бирок ошол бүт баары жана айтып кеткендей мээнеттин, аракеттин, анын кээ бир деңгээлде жаратканга ишенип ошого тиленүүнүн негизинде ийгиликке жеттим десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө турак жай маселеси Бишкек шаарынын көпчүлүк тургундарынын башкы маселеси. Кыргызстанда айлык маяна төмөн болгондуктан калктын бардык катмарына борбордон турак жай сатып алуу өтө кымбатка турат. Ошондуктан аталган курулуш компаниясы атайын социалдык долбоорлорду иштеп чыккан. Мугалимдерге, дарыгерлерге, милиция кызматкерлерине, мигранттарга батирлер төмөндөтүлгөн баада сатылып, аз камсыз үй бүлөлөргө байма-бай колдоо көрсөтүп турушат. Курулуш компаниялары абдан көп, биринен бири озуп, ушунчалык бир Бишкектин көркүн чыгара турган укмуштуудай үйлөрдү салып атышат. Лидер болуш үчүн бир артыкчылык болуш керек да. Сиздердин компаниянын артыкчылыгы эмнеде? Мен буну мен эмес, көбүнчө ошол коомчулуктан угуп калам, бирок ошого кошулам. Жана айтып атпаймынбы? Үй куруп сатып, саткан пайдага өмүр сүрүү баарынын колунан балким келет. Бирок үй куруп сатып, саткан пайданы бөлүшүү балким баарынын колунан келбейт. Мен жеке өзүм баягы сыймыктануу менен айтчу маселе бар. Биз ушул акыркы убактарда курулуш компаниясы эмес, кайрымдуулук компаниясы катары таанылып баштадык да. Кадимкидей баягы элдер кайрылат. Түшүндүрүп айткым келет. Биз кайрымдуулук компаниясы катары бизге мамлекет жер бөлүп бербесе, же болбосо каражат бөлүп бербесе, же болбосо бир багыттандырбаса, биз болгону курулуш менен элекпиз. Десек да, мисалы, жакын арада келип туруп, мага бир жер участок бөлүп бергилечи деп, үй, батир белек кылгылачы депчи. Бул өтө чоң сыймык чындыгында. Кудай таала бизге ошол үмүт жандырып бизге келдире билгендиги бул мен үчүн бакыт. Ошого биздин артыкчылык ушу кайрымдуулук жагы менен артыкпызбы дегеним үмүттөм да. Бактыбек Орозбаев 63 жашта, көзү туубаса көрбөйт. Анын борбордо үй жок болгондуктан өмүр бою жети баласын жетелеп, нечендеген батирлерде утурумдуу күн өткөргөн. Менин 7 балам бар, 7-нин 6-сы майып. 5 көз жагынан, 1 боорунан майып да. Жолдошум да 1-чи топтогу майып, өзүм да 1-чи топтогу туубаса майыпмын. Бишкек шаарында канча квартирага көчүп, убара болуп жүрдүк. Ушу 9 квадратных метр жерде, мына могу жерде дагы 12 адам жашап атабыз. 12 адам жашаганда да бизге ар күнүбүздү майыптыбызга карап, квартирага киргенде аябай оор экен да. Азырда жатакананын мына бул тар бөлмөсүндө үй бүлөсү менен жашап жатышат. Бирок бүгүн да бул үйдөн чыгууга туура келди. Албетте, бул жолкусун KG Group компаниясы белек кылган батирге. Бактыбек Орозбаевдин кубанычы чексиз. Анткени ал жаш кезинен кыялданган аруу тилеги бүгүн гана орундалып турат. KG Group'тун президенти Имамидин Асамидиновичке чоң рахмат. Бизге окшогон майыптарга көңүл буруп, ушундай бөлмө бөлүп берип, үй бүлөмө жана мага окшогон майыптарга көп көңүл буруп жүргөнүн угуп, ушу ишиге кайрылгам. Бул киши үй бүлөсү менен аман болсун, коллективи менен жана ошондой эле дүйнөдө тынччылык болсун.
1996 жылы Бишкекке келгем, ошол жылдан бери квартиралар жашаганбыз. Кээ бир квартиралар төлөгөнбүз, төлөбөй кээ бир адамдар жардамы менен жашаганбыз. Андан кийин Кудай берип 10 балалуу болдук. 2014 жылы ушул акция жүргүзө KG Group компаниясынын эмеси менен ошол акцияга биз де балдардын көбөлүктөрүн тапшырганбыз. Ушул жерде иштеген коллегалардын демилгеси болду. Андан кийин ошол тапшырганбыз. Жыйынтыгында ошол квартира жеңиш болуп бизге берилди. Ошол Имамдин мырзага көптөгөн ыраазычылыктарды айтабыз. Эми биздин ыраазычылыгыбыз менен бир жеткизе албайбыз да. Жогоруда белгилегендей, сиздердин компания кайрымдуулук иштерин абдан көп кылат. Биз билебиз, ушул бул Байтик айылына дагы чоң мектеп салып бергенсиздер. Мамлекет мектеп салып айлап жылдап жетишпей атат. Мына ошол учугун улап мамлекеттин билим мекемесин салып бергениңер абдан кубанычка татыйт. Сыймыктанабыз албетте. Бул Кыргызстандын абасын жутуп, суусун ичип, ишкердигине улап аткан кыргызстандыктын милдети десем болот да. Бул нерсени өзүңүздүн жарандык милдетиңиз катары кабыл аласыз? Мен жарандык милдет катары кабыл алам. Бул балким жомарттыктагы сапат балким бул жерде бардыр, бирок милдет катары көбүрөөк кабыл алганга аракет кылам да. Биз дуа, бата менен көгөргөн калкпыз. Балким биздин бул деңгээлге келгенибиз дагы ошо кылынып аткан кайрымдуулук, алынып аткан адамдардын, жарандардын дагы дуасы, батасы жаратканга жетип, балким ушул деңгээлге келип отурабыз. Ушуну кеңири ойлонушубуз керек да. Кудай Таала биз үчүн оомат бериш үчүн, биз үчүн байлык бериш үчүн, биз үчүн бакыт бериш үчүн, бизди кээ бир деңгээлге жеткириш үчүн биз да Кудай Таала үчүн бере билишибиз керек. Жараткан үчүн бербей, биз андан сураганыбыз кээ бир деңгээлде туура эмес болуп калат да. Бул компания ачканда эч качан мен акча табайын деген максат койгон эмесмин, сөздүн ачыгы. Эгер мен акча маселесин биринчи орунга койгонумда, балким бул деңгээлге келмек эмесмин. Эгер акча маселесин биринчи орунга койгондо, мен биздин компаниям мончолук кайрымдуулукка себепкер болмок эмес. Ошого максатты ачып атканда пайдалуу бололучу, жарамдуу бололучу, бирөөдүн керегине жарайлычы деген максат менен ачтык. Ачканда дагы мына көп айтып калат, эмнеге силердики KG Group, эмнеге силердики мына Кыргызстан символикасы. Ооба, бул мен үчүн сыймык. Европанын же болбосо батыштын мааниге ээ эмес аттарын койгончо, нукура өзүмдүн бул дүйнөлүк аренадагы Кыргызстандын аббревиатурасы, символикасы. Буну менен мен өзүмө кээ бир деңгээлде жүк жүктөдүм, өзүмчө. Жоопкерчилик. Кандай жоопкерчилик? KG деген символика менен мен элди алдоого акым жок. Автоматтык түрдө. Мен сапатсыз кылууга акым жок. Мен баягы KG деген символиканы булгоого акым жок деген өзүм үчүн милдеттеме, максат койдум да. Ошого баягы колдон келишинче ушул күнгө чейин атына затты жараштырганга аракет кылып атабыз. Бош убакта эми колубуздан келишче баягы өзүбүздүн денебизге дагы пайдалуу, өтө баягы убакыттын тартыштыгына карабастан ошол аттар көңүл бөлгөнгө аракет кылам. Бирок аттарда өзүңүздөр билгендей жайкы маалда сезон болбойт. Аттар эс алууда, аттар тапталууда болот. Ошол мына октябрдан баштап ошол сезон, улак, көк бөрү сезону башталат. Ошол келип жумасында эң эле болбо дегенде бир сыйра келип улак тартып, ошо командалар менен. Улак тартканда бул тырнактардан бери кан жүгүрөт экен да. Бул кан жүгүртүүнүн өтө чоң пайдасы. Ошого ал бир, экинчиси кандай болбосун, биз кыргыз, биздин каныбыз, биздин өзөгүбүз, биздин тамырыбыз ошол колдон келишинче ошол улак тартышка аттар менен келип кичине болсо дагы убакыт өткөргөнгө аракет кылабыз. Улак оюнун эмнеси жагат сизге? Кандай ырахат аласыз? Тырнакка чейин болгон кан жүгүрөт. Кан жүгүртүүдөгү эң чоң түрткү болчу кыймылдарга түрткү болчу нерсе. Андан кийин
Аны менен кошо ар бир эле кыргыз улакка эч болбоду физикалык болбосо деле баягы мээси менен акылы менен кызыгат болуш керек. Себебинде бул кыргыздын тарыхы, кыргыздын тамыры, өзөгү. Ушу шаарда калаада болгонубузга карабастан ошо атка кызыгуу, ат менен ушундай бир улак тартууга чыгуу ал да болсо чындыгында сыймак. Азыр биз турган жер бул сизге тиешелүүбү? Жок, бул баягы кенеле элдердин бүт эле ар бир адамдын ушу 2ден, 3дөн, 5ден аты болуп, ушул жерде биздин саяпкер бар, атты караган. Мен түшүнгөнүмө караганда сиз дагы атка кызыгасыз жана өзүңүзгө тиешелүү аттар багылат бул жерде да? Албетте, биякта ошол бизге тиешелүү аттар багылып, тапталып, ушу саяпкерибиз ушул аттарды таптап турат. Анда бүгүн ошол телекөрүүчүлөр дагы сиздин чабан дейсиңизди көрүшсүн. Анда кеттик, даяр болсоңуз. Буюрса. Ыкчам чыгып кетүүсү үчүн ушундай биз пакет менен кийебиз, сыйга болуп. Чоң улакчылар деле ушинтип кет болду экен. Биздин оюн да башталып калган чыгар. Биздин атты да даярдап коюшуптур. Буюрса, ошол атты алып чыгып, улакка бет алалы. Бул жерде бүтүн ошол аттар кармалат. Породистый деп коет да, асыл тукум аттарды, Ооба, албетте. Бул жерде көп эсе баягы кыргыздын карабайыр аттары эмес, баягы алып келинген ошол өзүнүн породасы болгон аттар кармалат. Кыргыздын карабайыр өзүбүздүн жайдары аттар деле жок эмес. Бул ат жалын көптүгү, куйругундагы кылдардын көптүгү менен баягы сырткы келбети көрүнүшү мага өтө жагат. Өзү баягы көк бөрүгө улак тартышка ыңгайлуу ат. Себебинде жерге жакын. Көп чоң аттардан эңилип улакты көтөрүү кичине кыйындык турат. 2 асый деп коет, асый менен эсептелинет. Ошондо 6га буюрса 6га чыгат. Анда сизге ийгилик каалайлы. Ийгилик чогуу баарыбызга бизге болсун. Бул оюндун түрүнө эч бир оюн окшобойт да, эч бир. Бул тырнактын учтарынан бери титиретет. Кан басымы жогорулап, кан батып жүрөт да. Анан ошо азыр бир аз энтигип чарчап турам. Улак тартыш ойноп, ошо улакты биринчи маарадан экинчи маарага алып кетип аткан жагында ошол орто жолдо
кум аралашкан жер бар болчу. Ошол жерге өтө катуу ылдамдыкта кетип атып, ат мүдүрүлүп кетип, 2 жолу айланып кеткенмин. Ошо жерге түшүп, экинчисинде ошо ат басып калган. Кооптуу жактары бар, бирок мына кыргызда сөз бар эмеспи. Ат жыгытса баягы жеңил жыгытат, жалын тосот. Жалын тосот деген жерлер бар. Аттын пири бар деп коет, ошол айоо менен балким жыгытат. А так баары эле айтат, дүйнөлүк статистикада эң кооптуу оюндардын бири дешет. Себебинде ошо улакка эңилгенде ат жөөлөп кетиши мүмкүн. Ат салып атканда үзөңгө башка тийиши мүмкүн. Ошо жерден улак көтөрүп атканда ат тээп коюшу мүмкүн. Эми кооптуу жактары бар, бирок ошо рахаты да андан бийик турат. Имамидин Ташевдин алдында көптөгөн пландар бар. Анын байлык жыйнап, кандайдыр бир чоң кызматты ээлесем деген ниети жок экенин айтат. Мындан ары да ар дайым муктаж мекендештерге жардам берип, өз ырыскысын эл менен бөлүшкүсү келет. Имамидин Ташев мамлекетке пайда алып келүү үчүн жогору жактагы бир кызматта отуруу зарыл эмес деп эсептейт. Сыналгыдан сизди көрүп ошол ийгиликке жетүүнү каалаган, же болбосо бир иш ачкысы келген жаштарга, окуучуларга, студенттерге кандай кеп кеңеш бере аласыз? Ийгиликке жетүү үчүн эмне кылыш керек? Эми ийгиликке жетүү үчүн ар кандай таржымалдаса болот. Материалдык баалуулуктарды үйдө койгондор балким мен дайым эле айтып келем. Ийгиликке жетүүнүн 1-2 эле формуласы бар да. Бул пейилди кеңейтүү, ички сезимди кеңейтүү, ниетти актоо, анан максатты калыс коюу. Ушул 3 нерсени кылса, мен ойлойм, жакшы жетишкендиктерге, ар кайсыл багыттагы жетишкендиктерге жетишсе болот деген үмүттөмүн. Эми ошону менен бирге улак тартышты мыкты өздөштүрсөк, көк бөрүнү жакшы ойносо дагы жетишкендиктерге жетет деген кеп кеңешти айтсак жаңылышпайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ийгиликке жол программасын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй биздин бүгүнкү программанын коногу Имамидин Ташев болду. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жок болсун. Жакшы туруңуз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.